Мекен эмнеден башталат? Мекен мектептен алган тарбиядан башталат демекчи, мектептин уясынан көргөн тарбияң учканда чоң таасир берери бышык. Айтайын дегенибиз, учурда мектеп тарбиясынын негиздеринин бири болгон бирдиктүү форманын туруктуу болбой жаткандыгы өлкөбүздөгү көйгөйлөрдүн бири. Буга чоң маани бербегенибиз менен окуучулардын ар кандай кийинип мектепке келүүсү ата-энелер арасындагы бай-кедей деген айырмачылыкка алып келип жаткандыгы баарыбызга белгилүү. Кээ бир капшыттуу жарандарыбыз миллиондогон акчага той берип, ысырапкерчилик кылып жатса, ушундай орчундуу маселеге көңүл бурган Кыргыздын белгилүү инсаны, коомдук ишмер Рустам Мамановдун тигүүчүлүк менен алектенген жеке ишкерлердин арасында улут жүзү долбоорунун алкагындагы мектеп окуучуларына бирдиктүү форма боюнча сынак өткөрдү. Буга түрткү болгон негизи 2002 жылдан бери эле биз мына эгемендик 91-жылы эгемендүүлүктү алгандан бери бизде билесиңер союз маалында бир единый форма болчу. Азыр ал форма жок болгондуктан анан бизге ошол биздин балдарыбызга бир единый форма, бирдиктүү форма болушка заман талап кылып атканда. Мына көрүп атасыңар, 2010-жылдан 2011-жылдан бери өтө бул эбегейсиз чоң талап болуп калды. Биз 2011-2012 баштадык эле. 2013-жылы президент эле ошо законго, мыйзамга кол койду. Биздин президенттен кийин Путин кол койду өз Россия боюнча. Бул дагы ошо заманга керек болуп турган үчүн ушундай болуп атат. Эгер ушул формалар сиздер тандаган кийимдерди кабыл алса, жана дагы аны окуучулар канчалык деңгээлде кийерине кепилдик бере аласыздар? Мыйзам бар да. Мыйзам бар. Анан бул жерде азыр конкурс болуп аткан маалында, бул азырынча дизайнерлердин конкурсу. Анан кийин ушу дизайнерлерден бир 5-өөнү жюри тандап алса, ошол жюри тандаган негизинен ал элге коюлат. Элге коюлуп, интерактивный голосование дейт, добуш берүү, телефон добуш берүү, СМС добуш берүү, интернет аркылуу добуш берип, эл өзүгө жаккан форманы тандап алат. Анан бул азыркы дизайнерлердин конкурсу убагында уже ата-энелерден, мугалимдерден өтө көптөгөн миңдеген, жүз миңдеген звоноктор, телефондор болуп атат да, ушу рахмат ушундай туура болуп атат деп. Бирок эми азырынча кайсы форма атат, кандай мен болушу тайынсыз. Эми ал жюриден чечилет, анан элден чечилет да. Ушундай бирдиктүү форма кийүү социалдык бөлүнүүнү тиги четке кагат дейт да. Сиз ушуга кошуласызбы негизи? Анткени бай, кедей, орто деп. Ооба, мен негизги бул единый форма, бирдиктүү форманын негизги мемеси, негизги максаты ушундай болгон да. Мисалы, кээ бир чиновниктер же бир бизнесмендер балдарга $500, $1000 кийим кийгизет дагы. Кээ бир жалпы элибиз андай акча кийгизе албайт да. Анан биз мектепке барган окуучулар деле мектепке баргандан ошону кемсинтип атпайбызбы? Ага кемсинишип, бири-бирине кийимге атандашып, эме кылышып атпайбы? Эгерде ушундай бирдиктүү форма болсо, бардыгы бирдей кийинсе, биздин максатыбыз ушу окуучулар, биздин балдарыбыз кийим менен атандашпай, билим менен атандашсын деген максатта бул. Буга чейин бир форма киргизилип, ошону кийип атышканда буга чейин жанагы бир шахматный юбка, көк кофталарды, анан кийин бул ошол алынып, алыскы мисалы үчүн райондордо, айылдарда бир форма алынып, анан ошону эжесинен, сиңдисине калып кийип аткан учур бар болчу да азыр. Анан биз азыр өзгөртсөк форманы, алар кайра ошолорду баарын кайра жаңы сатып алыш керек болот. Биз кичине элек жериндеги элдерди кыйнап койбойбузбу? Бул форма Отунбаева деп айтышат эми, ошол негиз ошол маалда коюлган. Бул форма дайыма керек. Анан сиз айтканыңыз бир эле форманы 2010-жылдан бери быйыл 14-жылга чейин кийип келгенибизге мен деле ишенбейм. Анан бизге негизги талап бул форма, биздин балдарыбызга форма. Ден соолукка зыян эмес, синтетика эмес, мындай хлопок дейт, өтө кымбат эмес. Азырынча ошо азыр баалар деле уже тез арада чыгып калат. Ушул
17-жылдарга чыгпасы керек баалары. Бул эч кандай биздин ата-эненин чөнтөгүгө каттуу зыян келбейт деп эсептейбиз. Рустам мырза, мынакча сиз союз учурун көргөн адамсыз да. Анан ошол союз учурунда бирдиктүү мектеп формасы болгондо, ооба. Бирдиктүү мектеп формасына көз карашыңыз кандай? Жага беле ошол учурда? Ооба, ал маалда биз союзду жаман эле эмес, жакшы жагы өтө көп болгонда бизге адеп сабагы, этика сабагы, тарбия сабагы, тарбия жагынан бизге биз мына ошол окуучуларыбыз да мына союз маалындагы аябай туура болгон да. Биз ошону кийимдери дагы аябай туура болгон. Ошол маалда. Эми аз заманбап деп заманга жараша алдын кийимдерди өзгөртүш керек. Мына Россия президенти деле Россияга коюп атпайбы? Ошо единый форма деп. Азыр көрүп атасыздар, ар бир мектепте көп мектепте ар түрдүү кийинип келишет да. Айрыкча түштүк жакта кээ бирлер хиджаб кийип келишип атат. Бул деле бизге кыргыз элине көп туура келбеген жерлери бар. Биздин балдарыбызга анан мен ойлоймун, единый формага бекеринен мыйзам кабыл алынбаса керек. Кечиресиз, айтып өтсөңүз, ушул кийимди тандап алууда диний кызыкчылыктар эске алынабы же кандай? Диний кызыкчылыктар деп мындай айтпайлы, биз адеп, этика деп айтайлыкчы, этика жагынан кабыл алынат. Туура түшүнүш керек аны. Бу айрыкча биздин кыз балдарыбызга туура каралып айтылат, анан ошол жагы туура ошол жагыдан каралат. Бул менин өлкөмө жана өсүп келе жаткан келечектерибиздин туура, бирдей көз карашта тарбия алышына болгон гана иш аракетим. Мындай багытты негизги максаттарымын бири кылып алгам. Мектеп окуучуларынын бирдиктүү форма кийиши коомчулугубузга, мектеп окуучуларыбызга да чоң таалим тарбия жактары бар дейт өз сөзүндө Рустам Маманов. Бизге адеп сабагы, этика сабагы, тарбия сабагы, тарбия жагынан бизге биз мына ошол окуучуларыбыз да мына союз маалындагы аябай туура болгон да. Биз ошону кийимдери дагы аябай туура болгон. Ошол маалда. Эми аз заманбап деп заманга жараша алдын кийимдерди өзгөртүш керек. Мына Россия президенти деле Россияга коюп атпайбы? Ошо единый форма деп. Азыр көрүп атасыздар, ар бир мектепте көп мектепте ар түрдүү кийинип келишет да. Айрыкча түштүк жакта кээ бирлер хиджаб кийип келишип атат. Бул деле бизге кыргыз элине көп туура келбеген жерлери бар. Биздин балдарыбызга анан мен ойлоймун, единый формага бекеринен мыйзам кабыл алынбаса керек. Мелдештин аягында 8 катышуучунун иши көңүлгө толоорлук деп табылды. Ушул 8 форманын ичинен бир форманын чыгышын коомчулуктун, Билим берүү министрлигинин жана окуучулардын пикирине салынары белгилүү болду. Ошол жюри тандаган негизинен ал элге коюлат. Элге коюлуп, интерактивный голосование дейт, добуш берүү, телефон добуш берүү, СМС добуш берүү, интернет аркылуу добуш берип, эл өзүгө жаккан форманы тандап алат. Эми тандалып алынган 8 дизайнер 26 майда эскиздери боюнча даяр кийимдерди көрсөтүшөт. Жакшы идеялар көп. Долбоор Рустам Маманов тарабынан каржыланууда. Жаштар болду, эжелер болду, ошо мага жакты көп киши катышкандан кийин результаты жакшы болот деп ойлойм. Уюштуруучуларга рахмат. Мен абдан толкундаттым. Ушу 20 кишинин арасына киргенине абдан кубанычтамын. Бул жерде канча кишинин арасынан 20 кишиге илинип калган, мен абдан бактылуумун. Анан эми кийимдин эле дизайнына эле токтолбостон ошону тереңирээк, ошонун идеясын жакшы түшүнүшсө, ошону идеологиясын ошого ишенем. Жеңип чыккан форма мектеп окуучуларынын бирдиктүү формасы болуп калары бышык. Үмүт Муканбетова, Нурсултан Пийназаров, Кабарлар KG сайтына.